Бүгін 31 августта Ош шаарындагы Сулайман тоонун этегиндеги Алымбек Татка атындагы реконструкцияланган жана күрүктөндүрүлгөн сейил багында өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүү салтанаттуу аземи болуп өттү. Анда президент өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан элин майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда төмөнкүдөй айтылат. Урматтуу Кыдырды арыган кыргыз журтчулугу, ордолуу Оштун уюткулуу улуу журту, кымбаттуу жалпы кыргызстандыктар, кадырлуу меймандар. Бүгүн кыргызстандыктар үчүн, алыс жакында жүргөн мекендештер үчүн улуу күн. 31 август Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнү. Кылымдарды карытып келген улуу кыргыз журтчулугун эгемендик күнү менен Кыргызстандын экинчи борбору атыккан Сулайман тоосу, Ак Бура дарыясы менен белгилүү болгон кадимки улуу жибек жолунун боюндагы кереметтүү Ош шаарынан куттуктап, сыймыктанып турам. Барыңыздарды көз карандысыздык майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Ылайым түндүгүн күн нуру чайган кызыл желегибиз ар дайым желбиреп турсун, туубуз жыгылбасын, асманыбыз ачык, жергебизде тынчтык болсун, майрамыбыз дагы бир жолу кут болсун. Эркиндиктин, азаттыктын добушун жаңырткан эгемендик менен кызыл байрагыбыз бири-биринен ажырагыс бир бүтүндүктү туюндурат. 30 кылымдан ашуун тарыхында ата-бабаларыбыз дал ушул эркиндикти, эгемендик үчүн канын төгүп, жанын берип күрөшүп, улуу дөөлөттөрдү куруп, туусун бийик желбиретип, тарых барактарына кыргыз деген атты ташка тамга баскандай кылып калтырып кетишкен. Кылкылдаган кызыл туусу менен куп жарашкан эгемендик бизге ыйык сезим болуп калыптанып, бул ыйыктык муундан муунга кан аркылуу өтүп, бүгүнкү күндө элибиз эркиндикти сүйгөн, калыстыкты туу туткан эл экенин эчеңирет далилдеди. Мына ошол эгемендигибиздин эң белгиси болгон кызыл байрагыбыз ата-бабаларыбыздын аманатын, келечек муун алдындагы милдеттерибизди ар дайым эскертип, каныбызды дүргүтүп, көөдөнүбүзгө дем күч берип келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эл журтубуздун ынтымагын коргоону ыйык милдет деп билиши керек. Аталардан бизге калган эгемендүү Кыргызстанды өркүндөтүп өстүрүп, кийинки муунга өткөрүп берели. Дагы бир жолу эгемендик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм.